Assalamu alaikum достор. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен ушундай сонун болгон эт нан жасайбыз. Эгер сиздерге кызык болсо, акырына чейин бирге угуңуздар. Биз алгач камыр жууруп алышыбыз керек. Идишибизге туз салабыз, сахарды салабыз жана жылуу сүтүбүздү куюп алабыз дагы, аралаштырып алабыз. Андан соң 2 жумуртканын агы менен сарысын бөлүп алабыз дагы. Сарысын алып коюп турабыз, агын камырга кошобуз. Андан соң ушундай эрип турган сливочный маслону кошобуз дагы, жакшылап аралаштырабыз. Дагы дрожжду салабыз. Аны дагы баарын жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Камырыбызды ыйлап баштайбыз, унубузду салып. Бизде камырыбыз колго жабыша турган камыр болот, бирок көп бийлешибиз керек, ошондо камырыбыз колго жабышпайт. Камырыбыз даяр болду. Эми 1 саатка ачытканга коебуз. Бизде 1 саат өттү. Эми камырыбызды алабыз дагы 4 бөлүккө тең кылып бөлүп алабыз. Камырыбызды тоголоктойбуз дагы 10-15 минут ага тыныктырган коебуз. Эми камырыбыз тынгыча биз начинкасын даярдайбыз. Бизге начинкасына 500 грамм фарш жана приправалар керек болот. Жана ушундай средний пияз керек болот, 2 же 3 штук. Пиязыбызды майдалап туурап алабыз. Эми идишибизге салабыз дагы, жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей биз жакшылап аралаштырып алдык. Эми тынган камырларыбызды алабыз дагы бирден жайып баштайбыз. Жайып алдык камырыбызды. Эми пергаментный бумаганын үстүнө коебуз дагы тегиздеп алабыз. Камырыбыздын калыңдыгы ушундай 2 же 3 миллиметр болот. Эми экинчи камырыбызды жаябыз. Бизде 2 камырыбыз 1 нан болот. Эми начинкабызды салып чыгабыз. Начинкабызды салып алдык. Эми экинчи камырыбызды үстүнө жайып чыгабыз.
чекелерин жакшылап басабыз. Жакшылап жабыштырып чыгабыз. Ортолорун дагы басабыз. Эми чекелерин ушундай кылып кесип чыгабыз. Эми ушундай алабыз дагы, бир жагын жабабыз дагы, жабыштырып алабыз. Бир жагын ушундай кылып ачып чыгабыз. Мынакей биз түйүп алдык. Эми духовкабыздын листине салабыз дагы, үстүн вилка менен сайып чыгабыз ушундай кылып. Эми алып койгон жумурткабыздын сарысын баарына жеткирип сүйкөп чыгабыз. Ага чейин духовкабызды 170 градуска жагып коебуз. Үстүнө ушундай кылып күнжүт сейданына сээп коздоп алдым. Эми духовкабызда, ысып турган духовкабызда жарты саатка чейин бышырып алабыз. Мынакей бизде эт наныбыз бышты. Аябагандай даамы сонун болот. Сиздерге жаккан болсо жасап көрүңүздөр. Лайк басканды, комментарий жазганды жана каналыма катталганды унутпаңыздар.